Саламатсыздарбы, сиздер менен мен кайрадан Мурат. Паскаль тилин бирге үйрөнөбүз. Биздин бүгүнкү өтүп турган сабагыбыз бул өзгөрмөлөр жана алардын типтери жана ыйгаруу амалдарын карайбыз. Программанын башын же атын жазып алабыз. Андан соң өзгөрмөлөр бул var сөзү менен баяндалып жазылат. Мисалы биз A өзгөрмөсүн алалы жана анын типин беребиз. Типтер анык тип болушу мүмкүн, бүтүн тип болушу мүмкүн же саптык тип болушу мүмкүн. Паскаль тилинде типтер абдан көп. Алардын биз баардыгын эми сабактарда карайбыз. Азыр болсо биз var сөзү менен өзгөрмөнүн A өзгөрмөсүн жазып алабыз дагы анын типин беребиз. Андан кийин оператор кетет. Begin жана end сөздөрүнүн арасына. Өзгөрмөгө биз кандайдыр бир маанини беребиз. Маанини бериш үчүн бул ыйгаруу амалы аткарылат. Мисалы A өзгөрмөсү A өзгөрмөсүнө менчиктүү амалы бул кош чекит жана барабар аркылуу менчиктелет. A өзгөрмөсүнө биз integer деп жазган үчүн бүтүн гана сандарды берсек болот. Жана ошондой эле саптыкты да бере албайбыз. Биз A өзгөрмөсүн чыгарабыз. Биз бул жака өзгөрмөгө 5 санын менчиктегенден кийин бул жака бизге 5 саны чыгат. Бул бүтүн сан, integer бүтүн сан экенин көргөзөт. Азыр биз бул жака 5,12 деп анык санды жаза турган болсок, бизге ката чыгат. Ал үчүн биз integer эмес, real сөзүн пайдаланабыз. Real бул анык дегенди түшүндүрөт. Азыр биз текшеребиз, эч кандай ката чыккан жок. Бул real сөзү менен анык эле эмес, бүтүн типтерди дагы баяндап жазсак болот. Андан соң биз саптык типти карайбыз. Саптык тип бул string сөзү менен баяндалып жазылат. Сап сөзсүз түрдө апостроф белгисине алып жазылат. Сапта ар кандай сандар болушу мүмкүн же сөз болушу мүмкүн. A өзгөрмөсүнө кандайдыр бир сап текст деп койсок болот. Менчикелди. Андан соң A өзгөрмөсүн экранга чыгарабыз. Бул жактан сан да чыкты, сөзүбүз да чыкты. Эми биз сандар менен жүргүзүлө турган арифметикалык амалдарды карайбыз азыр. Ал үчүн бизге A өзгөрмөсү жана B жана C өзгөрмөсүн алабыз. A өзгөрмөсүнө каалагандай 4 санын менчиктейбиз. B өзгөрмөсүнө 6 маанисин беребиз. Жана C өзгөрмөсүнө менчиктейбиз. A өзгөрмө плюс B өзгөрмөсү. Андан соң биз C-ны экранга чыгарабыз. Бул жактан оператор аткарылышы бул A өзгөрмөсүнө 4 маанисин менчиктейт. Андан соң B өзгөрмөсүнө 6 маанисин менчиктейт. Дагы A менен B-ны, башкача айтканда 4 менен 6-ны кошуп C өзгөрмөсүнө менчиктейт. Андан соң бизге C өзгөрмөсүн экранга чыгарат. 6 кошуп 4 барабар 10 чыкты. Биз дагы башка анык сандарды дагы кошо алабыз. 4,5 6,5. Мисалы 6 деп койсок дагы болот. Эми биз бул жактан өзгөрмөлөргө маанини ыйгаруу амалы эле эмес, биз киргизүү амалдары менен дагы, функциясы менен дагы өзгөрмөгө маани берсек болот. Ал үчүн биз read бул окуу дегенди билдирет. Башкача айтканда биз бул жактан киргизебиз, компьютер өзү окуп, андан соң эсептейт. Биз A өзгөрмөсүн жана B өзгөрмөсүн киргизебиз. A өзгөрмөсүн жана B өзгөрмөсүн киргизген соң бул жака биз киргизген маани эсептелип, C өзгөрмөсүнө менчиктелет. Дагы C өзгөрмөсүн экранга чыгарат.
мисалы биз кандайдыр бир боштук аркылуу беребиз. 2 саны жана бош орун пробел 14. Бизге азыр 16 деген жооп чыгыш керек. Бул жака биз кошуу жана көбөйтүү амалындагы койсок болот. 2 көбөйтүү 2 4 бөлүү амалы 35 35'ti 5 bölüp 7 çıktı bizge. Ошондой эле алуу амалы 10 бул жактан биз дагы биз карай кетчү нерсе комментарий бул кандайдыр бир биздин жазып жаткан программабыздагы белгилүү болуш үчүн атайын белгилеп кое турган сөз. Мисалы биз А жана Б А жана Б өзгөрмөсүн киргизүү. Паскаль тилинде комментарий 2 бөлүү аркылуу жазылат. Эгерде саптык болсо, эгерде көп боло турган болсо, кандайдыр бир чарчы кашак алып жазабыз. Биздин бул жакта жазылган программанын баары азыр комментарий катары калып калды компьютердин эсинде. Сиздерге баары тең түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө аман туруңуздар.